Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Өзбекстандын Ташкент шаарында Италия Борбор Азия кызматташтык форматындагы министрлердин экинчи жолугушуусуна катышты. Анда негизинен региондогу актуалдуу чакырыктар жана окуялар, Борбор Азиядагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, Афганистандагы окуяларга басым жасоо менен регионалдык коопсуздук, эл аралык жана экономикалык кызматташтык, саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу багыттар. Ошондой эле Борбор Азия менен Италиянын ортосундагы илимий кызматташтыкты өнүктүрүү келечеги тууралуу сөз болду. Руслан Казакбаев Кыргызстанда 700дөн ашык эл аралык байкоочулардын катышуусунда парламенттик шайлоо ийгиликтүү өткөнү тууралуу маалымат берип, Борбор Азия өлкөлөрү менен Италиянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөгө арналган биргелешкен иш-чараларды уюштурууну сунуштады. Министр өз сөзүндө климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдү жана суу ресурстарынын азайышы, тынчсыздандырган уран калдыктарынын сакталышы, тоо экосистемаларын жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелерин көтөрдү. Бул контекстте 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жана 2027 жылы Бишкек +25 глобалдык тоо саммитин өткөрүү тууралуу кыргыз демилгелерине колдоо көрсөтүүлөрүнө үмүттөнөрүн билдирди. Катышуучулар Борбор Азиядагы энергетика маселелерин талкуулашты. Казакбаев өлкөнүн суу энергетика тарамагына натыйжалуу жашыл энергия технологияларын киргизүү маселелерине өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы тууралуу маалымат берип, энергетикага түз инвестицияларды тартуу, ГЭСтерди куруу жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүнү сунуштады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлер жолугушуусунун катышуучулары Афганистандагы кырдаалдын регионалдык кесепеттерине жалпы тынчсыздануусун өзүнчө билдиришти. Афганистан элине гуманитардык жардам көрсөтүүдө кызматташууну кеңейтүүнүн маанилүүлүгү айтылды.